Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 4,6 миллиард сом суммасындагы 1781 ипотекалык насыя берилди. Мамлекеттик турак жай программасына 17188 жаран катышууда. Алардын 8000ден ашууну каржылоону күтүп турушат. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн ипотека 4, ал эми калган жалпы жарандарга 8% менен берилүүдө. Мигранттарды турак жай сактык компаниясы механизми аркылуу турак жай менен камсыздандыруу механизми иштелип чыгып 2023 жылдан баштап ишке киргизилет. Министрлер кабинетинин 2022 жылга жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте социалдык турак жайларды курууга багытталган комплекстүү иштерди жүргүзүү мамлекеттик турак жай программанын алкагында турак жай куруунун жана жаңы механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген эле сиз тараптан, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Азыркы мезгилде бул иш чара толугу менен аткарылып бүттү. Менин үйүм 2026 жылы программасынын алкагында өлкө боюнча жалпы аянты 300 гектарга жакын жер тиркелерин реестри түзүлүп, ал жерге көп кабаттуу турак жайларды курууга шарт түзүлдү. 2023 жылы калктын аярлуу катмарын жакырчылыктан чыгаруу жана колдоого багытталган социалдык келишим долбоор улантылат. Чакан ишкерлигин баштоого түрткү берген долбоордун алкагында 10 000 адамга колдоо көрсөтүү пландалууда. Үстүбүздөгү жылы республика боюнча 3000дей аз камсыз болгон үй бүлө 100 000 сомдон кайтарымсыз каражаттарды алышты. Жергиликтүү билдир менен мындай тыгыз иштеш керек. Биздин министрлик биз акимдер менен, райондор менен баары менен мындай тыгыз иштешебиз. Биздин башкармаларыбызды өз жеринде жумушубузду так баардыгы аткарат. Акырында айтып өтейин, эң негизгиси бул болсо саналиптик өндүрүш. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, биз 230 000 үйлөнү саналипке өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө бизде реальный режимде biz 230 000 үйлөнү көрсөк болот. Жаңырган жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги автопаркын жаңы техникалар менен толуктоону колго алат. 140 өрт өчүрүүчү унаа жана кайтарымсыз гранттын эсебинен бир тик учак өлкөгө келет. Узап бараткан жылыда республикалык бюджеттин эсебинен инженердик техникалар, тик учактар, өрт өчүрүүчү жана жүк ташуучу унаалар алынган эле. Аскер жана мамлекеттик кызматкерлердин айлык маанасы көтөрүлүп, жашоо шарттарына зор колдоо болду. Жогорудагы аталган техникалар, профессионалдуу кадрлар өзгөчө кырдаалдардын алдын алып, кесепеттерин жоюуга, адам өмүрүн сактап калууга жана материалдык чыгымдарды азайтууга зор салымын кошот. 2023 жылы президентибиздин колдоосу менен министрликтин техникалык потенциалын көтөрүү аракеттери мындан ары да жогорулайт. 2022 жылы Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын өнөктөштөрү менен саясий диалогду өнүктүрүүнү, экономикалык алакаларды бекемдөөгө бардык министрлик жана ведомстволорго жардам берүүнү ыкчамдатты. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын кызыкчылыгын коргоо боюнча иштерин улантты. Экономикалык дипломатия департаменти түзүлүп, чет өлкөдөгү элчиликтер менен иштешүүнү баштады. Биринчиден ошо өзүбүздүн ички структурабызды оптималдаштыргандыктан биздин ишибиз алдыга жылганга мүмкүнчүлүк алды. Экинчиден болсо ар бир департамент, ар бир элчилик менен түз цифровизация байланышы түзүлдү. Азыр жазылган иш 5 секундтун ичинде уже ар бир элчиликке жетет. Аяктан иш жасалгандан кийин 1,5 саат, 1 сааттын ичинде жооп алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан мен айрылып, ар бир цифровизация, ар бир ишти өзүнчө бат жылдыруу биз үчүн эң жумушту жеңилдетти. Келерки жылы министрликтердин жана ведомстволордун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүлүп, баа берүү улантылат. Анда мамлекеттик органдардын ар бир иш-чарага жоопкерчиликтүү караганы жана салым кошкону каралат. Күн мурун президенттин төрагалыгы алдында өткөн министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйынында жакшы жыйынтыктарга жетишкен жана кемчиликтери бар органдардын аты аталды. Милдетин так аткарбаган атка минерлерге эскертүү берилди. Мээрим Дүйшөналиева, Жантайым Макенов, Пирамида.